Дагы жакшы эси аман калды. Өсөкөлдө чагылган түшүп 60 кой өлдү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, каналына мына-минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. 15 август күнү нөшөлөп жааган мөндүрүнөн улам Тоңдогу Коңур Өлөң айылынын үстүндө жайгашкан жайлоого чагылган түшкөн. Чагылгандын кесепетинен 60 кой өлгөндүгү тууралуу айыл башчы тарабынан маалымат түшкөн. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын тарабынан райондук ветеринардык кызматтын жетекчисине комиссия түзүп, чагылган түшкөн жерди аныктап, өлгөн малдарды атайын көмүүчү жайга көмүү боюнча тапшырма берилди. Азыркы учурда Коңур Өлөң айылынын жайлоосунда техника бара албагандыктан айыл тургундары менен биргеликте ат менен түшүрүү боюнча ветеринардык кызматтын кызматкерлери жана айыл башчысы болуп сүйлөшүүлөр жүрүүдө дешти. Маалымат булагы Сереп Медиа. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Москвадагы айрым патриоттор активдешип кыргызстандык кыз-келиндердин видеолорун жарыялайбыз деп коркутуп жатышат. Социалдык тармактарда Орусияда кыргызстандык мигранттар ал жакта калган мекендештерин сойкулук менен алектенбөөнү талап кылган видео пайда болду. Видеодо 30 эркек Москвада интимдик кызмат көрсөткөн кыргызстандык кыз-келиндер көбөйүп жатканын айтып жатышат. Алардын айынан биз башыбызды бийик көтөрө баса албайбыз, ошондуктан биз эскертүү беребиз. Сойкулук менен алектенген кыргызстандык кыз-келиндер тууралуу маалыматтарды топтодук. Аларды видеого тартып социалдык тармактарга жайгаштырабыз, деди алардын бири. Эркектер кыздардын жакындарына кайрылып, аларды көзөмөлгө алып, чындап эле эмне кылып жатышканын билүүгө чакырышкан. Маалымат булагы 24 Биз Москва шаарынын жаштар бириги, блогерлер бириги бул нерсени айтпасак болбой калды. Эң өкүнүчтүү нерсе бул жерде ушул 15 жаштагы, 14 жаштагы кыздар ушул жаман ишке барып, денесин сатып аткандар өтө көп экен. Биз адрестерибизге ушундай кайсы жерде иштеп атат, ошол боюнча бүт маалыматтар келди. Пансионаттан суу түтүктөр аркылуу белгисиз суюктук Ысык көлгө агып жатат. Анализ үчүн үлгү алынды. Интернетте кумдун астында 2 түтүк тартылган видео пайда болду. Алардан чыккан суу Ысык көлгө куят. Видео Чоктал айылында Роял Бич пансионатынын жээгинде тартылган. Көшөк артында суу пансионаттын септигинен же дренаждык системадан келиши мүмкүн деп талкууланган адамдардын үнүн угууга болот. Президенттин жергиликтүү ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, жерине экологдор суунун үлгүлөрүн анализдөө үчүн барышкан. Маалымат булагы 24 Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Таласта өспүрүм кыз 10 күндөн бери дайынсыз болууда. Милициянын маалыматы боюнча 14 жаштагы Акылай Болотбекова 5 август күнү саат 18:00 чамасында Талас шаарынын Борбордук аянтына барам деп үйдөн чыгып кайра кайтып келген эмес. Азыркы учурда Акылай Болотбекованын жүргөн жери дайынсыз болуп жаткандыгына байланыштуу милиция жана тургундары аны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Өзгөчө белгилери: бою 150-155 см, сары, көзү күрөң түстө, чачынын түсү кара, арык чырай, кийген
кийимдери үстүнө ак жана кара түстөгү сызыктары бар футболка, астына көк түстүү джинсы шим. Эгер сүрөттөгү кызды көргөн билгендер болсо, төмөнкү номерлер аркылуу байланышса болот. 102 034 22 5 23 10 0502 73 73 10. Маалымат булагы